Mehrimdүү жана ырайымдуу Алла субханаху тааlanын атымен баштап, Алла субханаху таалага чексиз мактоолор болсун. Аны пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу жамаат. Бүгүн биз сиздер менен жаңы сабак баштамакчыбыз. Бул сабагыбыздын өзгөчөлүгү ислам тарыхы. Ал эми ушул ислам тарыхына кириштен мурда кыскача сиздер менен ислам тарыхынын биз үчүн зарылчылыгы эмнеде? Эмнеге биз тарыхтан баштадык деген суроолорго кыска жооп берип кетебиз. Албетте тарыхтын зарылчылыгы биздин жашообузда өтө чоң. Алла субханаху таала Куранда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга фақсусил қасаса лааллахум ятафаккарун деген. Бул жерде Алла субханаху таала Куранда 30 пара болсо, 30 паранын 10 парасы 3төн бири тарых жана окуялар. Эмне үчүн Алла субханаху таала биздин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Адам алейхиссалам, Нух алейхиссалам жана биздин пайгамбарыбызга чейинки пайгамбарлардын тарыхын, алардын болгон окуя жашоолорун эмне үчүн Алла субханаху таала биздин пайгамбарыбызга айтты. Мына бүгүн биз ыйык Рамазанда турабыз. Рамазан айында да Алла субханаху таала Куранда кутиба алейкумус сиям кама кутиба алаллазина мин qablikum деген неге токтой турган болсок аятка да силерден мурдагы кавымдарга, силерден мурдагы адамдарга Рамазан парз кылынгандай, силерге де Рамазан парз кылынды деген аятка токтолмокчубуз. Бул жерде Алла субханаху таала бизден мурдагы жер үстүндө жашап кеткен адамдар, пайгамбарлар жана ошолордун жашоо образдары, алар кантип жашады, алар эмне кылды, аларды Алла субханаху таала эмне үчүн жок кылды, эмне үчүн Алла субханаху таала аларды биринин үстүнөн экинчисиге жардам берди же экинчисин жок кылды. Ошол тарых болуп эсептелинет. Ал эми тарыхчылар өтө көп. Ар бир инсан тарыхты окуганда тарыхчылар өзүнүн түшүнүгү менен, өзүнүн ою менен айтат. Тарыхтан хуласа, тарыхтан бир натыйжа чыгарып, тарыхтан бир анализ чыгарып туруп, эч бир адам анык ушундай болот деп айта албайт. Бирок биз кыска ислам тарыхыдан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай кылды эле. Бүгүнкү күнү ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашаган жашоону алып келген исламыны пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай кылган тарыхта Расулулла саллаллаху алейхи вассалам кошуналар менен болгон мамилеси, үй бүлөсү менен болгон мамилеси, ошондой эле тегеректеги чет өзүнүн кошуна өлкөлөр менен болгон мамилеси, капылар менен болгон мамилеси, колуна туткунлукка түшкөн асирлер менен болгон мамилеси бүт баары бүгүнкү күндө биздин жашообузда, жада калса биздин өзүбүздүн жеке жашообузда ислам экономикасы кантип биз кризистен чыгабыз, кантип экономиканы көтөрөбүз, биз душмандар менен болгон мамилебиз, биздин достор менен болгон мамилебиз бүт баары ошол Расулулла саллаллаху алейхи вассаламдын тарыхында, жашоонда келип өткөн. Ошол нерселерден кыска биз сиздер менен кыска сабак кылып өткүтө беребиз. Бүгүнкү күнү болуп аткан тарыхтарда, бүгүнкү болуп аткан окуяларга да ислам кандай карайт жана эмне болушу мүмкүн деген кыска натыйжаларды биз чыгарып сиздер менен сабак кылып кете беребиз. Албетте тарыхтын зарылчылыгы биздин жашообузда өтө чоң. Мына ошол себептен 1924-жылы ислам акыркы күндөрү болуп эсептеле турган болсо, ошондон кийин баштап дүйнөнү папырлар бөлүп алышты. Мусулман жерлерини. Бүгүн ислам өмүрүгө 1447-жыл болсо азыр Рамазан айындабыз. Ал эми буга чейин 13 жыл ислам 1460 жыл болуптур ислам башталганына. Ошодан Расулулла саллаллаху алейхи вассалам 23 жыл ислам курду. 23 жылдын ичинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөгү эң күчтүү, эң жакшы, эң бүт жагынан келишкен кемчилиги жок ислами өлкө курду пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Албетте ал өлкөнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң идеал түрдө курду. Ал өкмөттүн закондору бар эле, армиясы бар эле, өзүнүн экономикасы бар эле, ошондой эле цивилизация, башкалар үлгү ала турган өтө көп. Бүт жагынан ал өлкө толук болду. Албетте Куранга ыйман келтирген адамдар муну жакшы түшүнөт. Алла субханаху таала эң акыркы аяттарда «Ал-йawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati» деген аятында пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга түшкөн бүгүн мен силердин диниңерди толук кылдым жана ошондой эле өз неаматтарымды силерге ыраазы болуп бердим деген аятында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ислам диниге эмне керек болсо, кандай закон керек болсо, кандай бир мыйзамдар, кандай бир культура, цивилизация, мамиле, кандай бир бүгүнкү күнү өкмөттүн ресурстары эмнеси керек болсо, бүт баарыны адамдарга айтып, түшүндүрүп кетти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү дүйнөдөгү жер жүзүндө баскан эң идеал, эң күчтүү адам болгон, эң жакшы пайгамбар болгон. Ал эми бүгүнкү күнгө чейин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдай саясатты түшүнгөн адам болгон эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдай аналитик адам болгон эмес, анализди чыгара турган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдай эч бир адам психолог болгон эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң жакшы ата эле, эң жакшы күйөө эле, эң жакшы кошуна, эң жакшы устаз өзүнүн шагирттери үчүн жана ошондой эле Жабраил алейхисаламга эң жакшы шагирт эле. Аскери
акыбалдарга келе турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң жакшы военный аналитик эле, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң жакшы аскерий жыйынтыктар чыгарат эле, ошондой эле көптөгөн өзгөчөлүгү бар. Албетте пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жалпы инсандардын үстүнөн өзгөчөлүгү өтө көп, ага эч ким жетпейт. Аны Аллах субхана таала ошондой кылып жараткан. Биз сиздер менен өтө турган сабагыбыз тарых. Капырлар 1924-жылы ислам 100 жыл мурда дей турган болсок, ошондо ислам башталгандан баштап 1360 жыл бул божомол эсеп менен бүгүнкү күнү болуп аткан жакынкы чыгыш дейли, шаркыл аусат деп коет арабтар, Ближний Восток же бүгүн биздин Средний Азияда болуп аткан тегерегинде айланып аткан саясаттар, бүгүн Иран жана араб өлкөлөрүндөгү болуп аткан саясаттар, Американын эмне каалап тургандыгы, Америка эмне үчүн бүт жака өзүнүн мурдун тыгып аткандыгы, ушул болуп аткан жерлерде ислам кандай болгон эле мурда. 1447 жыл мурда ошол ислам башталып, ислам өлкө болуп туруп, башка өлкөлөр аны тан алып, ошол өлкөлөр аны ислам деп, ошол өлкө менен уже барды келсин баштаган кезден баштап, ислам 1350 жылга жакын жер, асман, учактар, деңиз, ошол жерлерди ислам башкарып, жана ошондой чоң өлкөлөр менен мамиле кылып келген. Бүгүнкү күнү ошол биздин тарыхыбызды капырлар өтө жакшы билгендигинен эмне үчүн, мисал дейли, 1924-жылы исламдын акыркы күндөрү болуп эсептелинген болсо, ошондон баштап капырлар келип туруп, дүйнөнү башкарган 5 чоң капырлар ислам жерлерин бөлүп алды да, Арабтын жерлерини Франция менен Британия бөлүп алган болсо, биздин Орто Азия жерлерибизди Түркистан шаркыя, Түркистан гарбия деп коет, же Хорасан деп коет, же Мавара Нахр деген нерселерди орус менен Кытай эмне үчүн бул жерлерди өзлөрүнө бөлүп чек ара кылып алды. Өзлөрүнө бөлүп алгандан кийин эмне үчүн биздин алфавитти өзгөрттү? Биздин алфавитибиз 36-жылга чейин башка алфавит эле да. Эмне үчүн алфавитти өзгөртүштү булар? Себеби алфавитти өзгөртөндөн биз эгер чыныгы тарыхты биле турган болсок, анда биз душманыбызды билебиз ким экендигини. Адамдарды башкарууну кааласаң дейт, алардын тарыхын өзгөрт. Тарыхын өзгөртсөң, адам ким экендигин унутат. Тарых эмне десе, тарых инсанияттын ким экендигиге эң чоң далил тарых. Тарыхын билбеген адам эч качан келечегин кура албайт дейт. Тарыхын билбеген адам дайыма башка бирөөнүн аркасынан ээрчип жүрө берет дейт. Ошондуктан бүгүн биз ислам үммөтү мусулмандар, ислам тарыхы кандай башталган, ислам душманы ким, ислам досу ким, исламдагы мыйзамдар, исламдагы ошо коюлган бизге рамка, чекиттерди билбегендигибиз үчүн бүгүн биз өтө көп тачылыктар кетиребиз. Биз өзүбүзчө башка бирөөлөрдүн культурасын, башка бирөөлөрдүн цивилизациясын, башка бирөөлөр бизге алып келген нерселерди ээрчип күтө беребиз. Капырлар ушул нерсени каалашкан эле. Алар биздин тарыхыбызды өзгөртүп, биз тарыхыбызды билбесек келечек кура албайбыз да, биз ошол бизге койгон капырлар койгон келечекти карап туруп ошого аракет кылып кете беребиз. Бирок алар бүт жактан бизге чектөөлөрдү биз капырлар кургандай, мисал дейли, Россия, Америка дейли, Кытай дейли, өздөрүнүн экономикасы, өздөрүнүн тышкы ички саясаты күчтүү болот да, биз мусулман өлкөлөргө, Орто Азияны ала турган болсок, мусулман өлкөлөргө биз да ошондой саясат апарыштыгыбызды, биз да ошондой экономикабызды күчтүү кылышыбызды алар эч качан каалабайт. Биздин биринчи очередь тарыхыбызды өчүрүшкөн алар, биз чыныгы тарыхыбызга кайта албайбыз. Экинчиден, биз да ошолорго окшош болушта аракет кылабыз, бирок алар бизге ошол жолду бербейт. Ошондуктан бизге тарыхтын өтө чоң мааниси жана зарылчылыгы бар.